Erkek kişide söz türde 3 nerse boluş gerek. Birincisi жоопкерчилик. Ayalың sınsa sınsın, semyaң sınsa sınsın, başka sınsın, bирок sen сынышка hakkың жоқ. Үй бүлөдө мамлекеттин башчысы бирөө, бирок үй бүлөнүн ар бир үй бүлөнүн президенти бар, бул сенсиң. Ар бир жерге жоопкерсиң. Ошол 4 бала bir аялың барбы? Огород ойноп жүрөбү? Ошол үчүн жоопкер сенсиң. Сенин сынышка hakkың жоқ, сенин жеңилдишке hakkың жоқ. Сен жеңилдим десең үй бүлөң кайка барат. Сага ишенгендер, сага таянгандар кайка барат. Ошондуктан жоопкерчиликтүү болуш керек эркек киши. Көп нерсени жоопкерчиликке мойнуңа алганыңда сен көп чокуларга чыгасың. Бүгүн жоопкерчиликти мойнуңа алгандан коркушат эркектердин көбү. Мындай болуп калса кандай болот? Бизнес баштасам банкрот болуп калсам кандай болот? Мындай чоң сумманда күйүп кетсем не болот? Не болот деген суроолор аларды кыйнай берет. Жок, коркпош керек. Жоопкерчиликти мойнуңа алыш керек. Качан канчалык чоң жоопкерчиликти мойнуңа аласың, ошончолук чоң чокуларга чыгасың деген. Экинчиси сабырдуу болушуң керек. Көп жерде сабырдуу болуп коюшуң керек. Тентекке теңелип терек бою секирбе. Аялдар менен бирдей айтышып аткан эркектер бар бүгүн. Талашып аткан, тарнышып аткан эркектер бар бүгүн. Аял менен айтышпа, тарнышпа. Сабырдуу бол, чечкиндүү бол. Ал эми үчүнчүсү майда болбо. Билесизби, кээ бир эркектер бар, өтө майда. Ар бир нерсеге кызганып, ар бир нерсеге бир кек сактап, ар бир нерсеге тарынып, өчөшүп бирдекеге. Мындай майда болбош керек. Мындай майдалардан Кудай өзү сактасын. Кээде бирөөгө барасың, акчаны алып чык десең, учукпай турат да. Анан аялы чыгат дагы, "Не, муну акча" деп эркектин ишин кылып акчаны берип коет да. Мындай аялың эркектин ролун аткарып калбасын. Кээ бир үкелер бар го, акалик кылат акаларына. Андай болбош керек. Сен эркек бол. Үч нерсени сөз түрдө аткар. Чыныгы эркектин белгилери булар.